Азыркы ажообуз айткан сөзүнө туруп, Кумтөр алтын кенин улутташтыруу боюнча олуттук кадамын жасады. Албетте бул жакшы, бирок аны кимдер жүзөгө ашырууда? Маселе мына ушунда. Антке менен саламатсыздарбы? Бүт баарын тең укук коргоо органдарга, генералдык прокуратурага бөлөк чет элдик иностранный компаниянын кызыкчылыгын колдогон үчүн баа берүүнү өтүнүп биз жиберип атабыз. Мыйсам кабыл алдырган ошо Жапаровду биринчи ошону жоопко тартса ошо туура болот деп эсептейм. 29 күндө $15.000 алып турсуз. Аз эмес да булчу. Баягы чөптөгүн акчаны санаганда Кыргызстанда Жок, сиз мага тийишпеңиз. Мен жөн эле суроо берип атам. мен сизге жөн эле ошол жооп берейин деп атам. Акыры колго тийген эгемендигибизге эрерке түштүкпү? Же экономикадан нөлбөлөк айтор алтынга мол Кумтөр кенин башкаларга карматып, чоң казандын түбүндөгү кырмычыга жетине албай 30 жыл бою желпилдеп жүрдүк. Ал ортодо анын майлуу, сүттүү учалары менен жамбаштары жалаң гана канадалыктарга сунулса, алардын оту менен кирип, күлү менен чыккан биздеги айрым чагырлар шыбагаларда тиген шыйрактар менен күң жилтерге курсант. Мунун баары деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктиктеги мөңгүлөрдүн арасынан баалуу кенди казышкан Кумтөр Голд компания ишканасынын ишмердүүлүктөрүн иликтешкен мамлекеттик комиссиянын корутундусунда ачыкка чыгып отурат. Андагы маалыматтарга таянсак, 1994 жылдан 2020 жылга чейин 406 тонна алтын көз көрүнө эле сыртка ташылып кеткен. Тилекке каршы ошондогу бийлик башчыларынын бирөөсү да "Ой, бул биздики" деп жолдорун торушконго жарашкан эмес. Тескерисинче, карапайым калктын кызыкчылыгын талашкандарды темир тор артына тыгып, адилеттик ийилген. Бактыга жараша ал сынбай эми ар кимиси жасашкан шылымдыктардан жараша жазаларын алышмакчы. Коллегалар, токтом боюнча келишимге койгон президенттер, премьерлердин тизмеси, ошол убактагы экотехинспекциянын директорлору баары 2092 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин, экологиялык инспекциянын директорлору, салык инспекциянын директорлору, жанагы 4% салыкты албай, жыл сайын кол коюп актыны жаа бергенде. Центр директорлор кеңешинин мүчөлөрү Кыргыз тараптан, Кыргыз алтын компаниясынын совет директорлорунун төрагалары, правлениясынын төрагасы, ревизиянын комиссиянын төрагалары бүт баарын тең укук коргоо органдарга, генералдык прокуратурага бөлөк чет элдик иностранный компаниянын кызыкчылыгын колдогон үчүн баа берүүнү өтүнүп биз жиберип атабыз. Антке менен ушул алтын аферасынын башкы каармандары дагы кимдер экендиги дале жашыруун бойдон. Балким улуттук коопсуздук комитети козгогон 4 кылмыш ишин териштирүүдө кой терисин жамыган каршыкылар аныкталып калгысы бардыр. Ал ортодо чындыкка чычалап, өзүнө чаң жуктургусу келбедиби же чындык үчүн чыркыраганыбы? Кыскасы алыскы Москвадан 15 жыл Кыргыз мамлекетин жетектеген Аскар Акаев агынан жарылды. Айтымында эл рызкысын талап тоноого айыл башчысынан премьер-министрге чейин аралашкан. Жада калса, алардын ана башында Акылбек Жапаровдун тургандыгында кыйытып, бир караганда ишенимдүү далилдерди келтиргендей. Ошол 2003 жылдагы комиссияда ошондо дагы мамлекеттик комиссия түзүлүп, ошол комиссиянын негизги мүчөсүнүн бири Жапаров болгон, депутат катары, жогорку кеңештин депутаты катары. Ал ошол комиссияда толук иштеп, ал эмес Канадага, Торонто шаарына барып, анан Камеканын штаб-квартирасында болуп, суюрматын көрүп, келип, анан өтө мактаган. Мына Камека өтө бай тажрыйбасы бар, өтө татыктуу компания экен. Анан келишим дагы ар тарап кызыкчылыктарга толук жооп берет деп өзү мактап колдоп берген ошол 2003 жылы. Эгер жогорку кеңештин кезексиз сессиясында сөз сүйлөгөн Рыскелди Мумбековдун билдиргендери чындыкка дал келсе, анын кесиптеши Акылбек Жапаров кылаарын кылып коюп, кылжып менен бугуп койгон экен да. Андан калса, баарысын ташталканын чыгара турган өзөр фактыларга таянсак, бир чети депутаттык, экинчи жагынан төрагалык статусуна таянган бул парламент мүчөсү Кумтөрдү майда чүйдөсүнө чейин жиликтеп жүргөндүгү белгилүү.
Сыягы ушундан улам ага мамлекеттик комиссияны жетектөө вазифасы жүктөлгөн көрүнбөйбү? Тарыхтын карт параттары менен жабылган ошол күндөргө кайра кайрылып көрсөк, Акылбек мырзанын колуна карга чыча баштаган жылдыздуу мезгили ошондо башталган. Жогорку кеңештин депутаты, премьер-министр, министр, фискалдык органдын жетекчиси, бир сөз менен айтканда, майлуу сүттүү кызматтар. Акаевтагы, Бакиевтагы, Атамбаевтагы, Жээнбековтагы кыргыз элине кыянаттык кылып чыккынчы болгон болсо, аларга кызмат кылган адамдардын баары ошодо отурат да. Анда ушул жердин жарымысы чыккынчы экенбиз да. Эң негизги чыккынчылар 2009 жылы өкмөттө анан жогорку кеңешчи дегендер деп мен айтам. Мына ошол 2009 жылкы конституциялык соглашениеда кумтөргө кулдук уруп, конституциялык соттун чечими менен бекитип бергенбиз. Андан кийин келген бийликтер ал конституциялык соттун чечимин бузалмак эмес. Ал эми кечеги Октябрь райондук соттун чечими ал Октябрь революциясынын чечиминдей эле аны арбитраж сот кабыл да албайт керек болсо. Туура 5 миллиард долларга жакын дооду коюп атабыз. Бирок мен ушул акчаларды өндүрүп аларыбызга, кумтөрдү көндүрүп аларыбызга ишене албайм. Жакшы болот эле эгер өндүрүп алсак, Кытайдын каргысынан кутулсак, ар бир кыргыз аяк алтын аяктан суу ичип кутуруп калсак. Бирок бунун бардыгы менин жеке пикиримде жомок. Эмне дегенде да кыгырыш 40 жылда өнүп, акыры алардын күнөөкөрлөрү атала баштанаттары көпчүлүктүн көңүлүнө төп келүүдө. Анткени менен кумтөрдүн тегерегиндеги ушул апта ичиндеги кайма айтуучулардын түбү бары эле кашкыларга кой кайтарткан жок белек деген суроого такалууда. Мени ушул бүдөмдүк жагдай эзип жатканда көзгө басар алтын кенибизди өндүрүүгө тыштан башкаруу киргизилип, аны жетектөө буга чейин Ызычуулуу Кумтөр Голд компания ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү Теңиз Бөлтүрккө буйругандыгы тагдырдын тамашасы болду көрүнөт. Ал өзү өтө өкүнүү менен белгилегендей 29 күн иштеген үчүн $15.000 маяна алып калгандыгына капа. Антсе да ал эми минтип көктөн издегенинин жерден табылганына табаасы кангандай. Значит, Теңиз Бөлтүрктүн акциясы бар экен да. Билбейм, азыр тактасак болот. Барбы акцияңыз? Бар акциялар ооба. Бар экен да акциясы. Вот, ошондуктан мен айтып атканым да, мен мырза Теңиз Бөлтүрктөн сурайын деп атам, 20 жылы канча убакыт иштедиңиз? Директорлор кеңешинин мүчөсү болуп. 29 күн. 29 күн. 29 күндө $15.000 алып турсуз. Аз эмес да булчу. Баягы бирөөнүн чөнтөгүн акчаны санаганда Кыргызстанда жакшы өткөн. Жок, сиз мага тийишпеңиз. Мен жөн эле суроо берип атам да. Мен сизге жөн эле ошол жооп берейин деп атам. 60% Канадада биз налог төлөйбүз. Менде Канадада налогторум эң чоң ставка менен кетет. 47% подоходный налог, 13% VAT такс деп коет, НДС. Дүкөндө бүт алгандардын баарынын 13% отдельно өзүнчө кошулат. Ошо 60% алат ушул акчадан. А булар болсо центрдан сразу эле алып коюшат. 10 секунд. Ну, бир жыл иштесеңиз алмак экенсиз да $100.000, туурабы? Андан аз болот. 60% эметсеңиз математиканы 60% алып койсоңуз. Мейли 60.000 деле көп да. Негизи жордогудай оош кыйыштар өйдө ылдыйларга карабай 30 жыл бою өзүбүз эмес олжобуздун ортого ташталары жалпысын кубандырууда. Бирок биз аяк буягыбызды жыйнап, этектерибизди жапкыча эңирде тазалыгы менен өзгөчөлөнгөн экологиябыз кыйла эле эңшелер түшкөндүгү өкүнүчтүү. Ал эми мындай кейиштүү жагымсыздыкка жол кеткен соң кылычтарын ары бери шилтешкен жогорку кеңештин азыркы депутаттарында түздөн түз тиешелери бар. Эсибизге жара чыкпаса, ошондогу президент Алмазбек Атамбаев баш, премьер-министр Сапар Исаков төш боло Кумтөрдөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрдүн казуу боюнча демилгелерин азыр аксынып жатышкан парламент мүчөлөрү жапа тырмак колдоп беришти өңдөндү эле. Жада калса муну айрымдары кеч болсо да моюндарына алышып, керекпи кетирилген кемчиликтер үчүн жооп берүүгө да даяр. Анан биз бүгүн чыккынчылардын баардыгын фамилиясын жазып алып туруп, анан башкы прокуратурага берип атабыз. А бирок баш мыйзамда Кумтөр боюнча мурунку берени алынып калбадыбы? Мурунку баш мыйзамда бар эле да Кумтөр боюнча козголгон кылмыш иштерине мөөнөтү эскирди деген берени колдонулбайт деп. Азыр кимди жоопко тарта аласың?
Нанаев өтіп кетті, Танаев өтіп кетті, Қамшоқ Құдайбергенов өтіп кетті, Насирдин Исанов жоқ. Кімді жауапқа тартамыз? Стой! Погоди! Стой! Погоди! Еще! Да еще! 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 Жальше! Пощади! Довольно! Помогите! Спасите! Алтыны да аға көз артышқан арамдарда құрысынчу. Анткенменен амандықта көршөлі, саламатта қалыңыздар.